Salam dostlar, biz sizler menен bugün kompüterge kırgızça şrifti girgizmekçiyiz. Sizlerge men bugün kompüterge kırgızça şrifti girgizgenini göstermekçimин. Men aytayын дегеним, бардык эле жерде Octom Times мисалы үчүн башка биздин тамгаларыбыз орус тилден айырмаланып, орус тилинен кайсы айырмасы менен айырмаланат? Мисалы үчүн орус тилде 36 тамга болсо, кыргыз тилде 39, башкача айтканда кошулуп, тамгалары кошулуп жазылгандыктан компьютерде биз билебиз, силер көргөн клавиатурасында, баскычтарында тамгалары жок. Биз билебиз, бардык эле компьютерде ошондой. Ошондуктан биз тамгаларын кошууда көбүнчө мурун биз Octom Times шрифтин издеп жүргөн болсок, азыр компьютерлердин базасына кыргызча шрифти Octom Times жок эле, кыргызча шрифти жазууну үйрөнөлү. Мунун кандай пайдасы бар? Мунун деген биз бардык эле кайсы эле компьютерге де жазбайлы, жазган текстибиз биз кыргызча шрифт менен жазган болсок, жазган текстибиз дар чыга берет. Эгерде Octom Times шрифти менен тыбыштарын, тамгаларын менен жазган болсок, биз ошол эле документибизди башка компьютерге алып барып туруп, башка компьютерден ошону чыгармакчы болгон болсок, ошол компьютерде Octom Times шрифти жок болгон болсо, анда дин ордуна башкача символдор туруп каларын көпчүлүгүбүз эле көрүп жүрөбүз. Так, биз кыргызча шрифти кандай киргизебиз? Азыр немени ачалы, Word'ду ачканда мындай ачылат. Биз көбүнчө интернеттен жүктөп алгандыктан мындан чыгып турат, активация кыл деп биз буну жаап коюп деле иштете беребиз. Көпчүлүгүбүз кадимдери жазабыз. Жазганда улар мисалы үчүн жазылат, бирок дар жазылбайт. Биз ал үчүн кантебиз? Биз бардыгыбыз билебиз, курсорду мынал оң жактагы мынал тамгаларга, оң жактагы эң алдыдагы тамгага алып барган болсок, русский, английский. Эгерде биздин системный программа Windows 2010 болсо, анда ушул жерден эле кыргызчаны кошуш үчүн настройка языковду басабыз дагы. Анан бул жерден чыккандан кийин добавить предпочитаемого языка дейт. Биз орусчаны бардыгыбыз жакшы эле билебиз деп ойлойм. Бул жерден кыргызчаны издейбиз. Кыргызчаны издеп табышка аракет кылалы. Так, кыргызский дейт. Белгилеп туруп, мына далени бассак, бул жерде чыгып калат. Установитти басабыз. Жана кыргызча тил бизге чыгып калат. Так. Бул жакта кыргызча тил уже бизге кошулду. Бул жерге бизге кошулду кыргызча тили. Деп кыргызча тилин коюп алабыз дагы. Эми кыргызча ыңды жазыш үчүн кантип жазабыз? Эми биз билебиз, мына пробелдин эки жагында тең alt деген баскычтар бар, кнопкалар, биздин жалпак тил менен айтканда кнопкалар бар.
ушунун оң тарабындагыны басып туруп, O'nu баскан болсок, Ö жазылат бизде. Оң тарабындагы альтты басып туруп кое бербестен, ушуну кое бербестен, Ö'нү бассак, O'ну бассак Ö жазылат. Эгерде шрифтти кошо басып туруп, эгерде мындай альтты басып туруп, шрифтти кошо басып туруп, анан O'ну баскан болсок, чоң Ö жазылат. Чоң Ö. Эгерде ушуну эле басып туруп, U'ну баскан болсок, Ü жазылат анда. Көрдүңүздөрбү? Ü жазылат. Эгерде ушуну басып туруп эле кое бербестен N'ны баскан болсок, N'ны. Ың жазылат. Биз эгерде ушул шрифттер менен жазган болсок, бардыгы эле бардыгы эле компьютерде Ö, Ü, ың тамгалары бизде чыга берет. Ошондуктан Octum Times кайсыл жерде болосун Octum Times'ти издей бербестен, биз компьютердин базасына кыргызча шрифтти киргизип алган болсок, Ö, Ü, ың тамгалары чыга берет. Эми ушул эле иштерибизди биз Microsoft Windows'тун 2007 операциялык системасында көрөлү, кандай киргизебиз. Кадимгидей эле буну деле биз мынау языковый панель деп коет. Ушул жерде мында карасак, бизде англисча менен орусча бар. Английский, русский дейт. Биз ушул жерге апарып эле чычканчанын оң жагын басып, параметрди басып, анан бул жерде бизге неменин тилдери бар. Бул жерде добавитти басып, бул жерден кыргызчаны тандайбыз. Дүйнөдө канча тил болсо, ошончо тилден көпчүлүгүн киргизип койгон. Ушул жерден компьютердин өзүнө кыргызча немени тандап алат. Мисалы, мына жерде киргизский дейт дагы, кашан ичине Киргизстан деп турат. Клавиатураны ушуну бассак, мына плюстар бассак, бул жерде мында болуп чыгып калат. Мына клавиатураны басабыз, анан кыргызский, кашан ичине кириллица деп турат. Ушуну бастыкпы, эми окейди басып туруп, бул жерден дагы окейди басып коебуз. Эми кадимгидей эле Word'то биз дагы кыргызчаны жазып көрөлү. Эми мында дагы биз билебиз, пробелдин эң узун, эң чоң клавиша баскыч, экинчи жагында тең Alt деген кнопка турат. Оң жагындагыны басабыз, O'ну бассак, басып туруп, кой бербей эле, ушуну басып туруп, кой бербей туруп, O'ну баса турган болсок, Ö жазылат. Так. Биз бул жакты кыргызча коюшту унутуп калган турбайбызбы? Кыргызча коюп туруп, Alt'ты басып, кое бербестен, O'ну бассак, бизде Ö жазылат. Эгерде чоң Ö'нү жазыш үчүн Alt'ты басып, мына шрифтти басып, анан кое бербестен O'ну бассак, бизге чоң Ö жазылат. Ушуну басып туруп эле, U'ну бассак, Ü жазылат. Ушуну басып туруп эле, кое бербестен N'ны бассак, ың жазылат. Көрдүңүздөрбү? Ушундай жол менен биз кыргызча шрифтти жазсак болот. Octum Times жок эле Calibri деген шрифтте басып атабыз. Бардык эле шрифтте буну жаза берсек боло берет. Бардык эле шрифтте. Мисалы, Аралда көрөлү. Аралда көрсөк эле ыңдар дагы, Өөлөр дагы, Үйлөр дагы жазыла берет. Кадимгидей жазып туруп эле, койчу жерде коюп, ушинтип кете беребиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңдар.